Сыр бар ар бир үйдө майрам бар. Күн болуп күлүп жангандар, кучагын мээрим толо жайгандар. Ал эне билсең алаяк. Мен Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жетелектердин иштери боюнча аймактык тескөөчүсү болуп эмгектенем. Милиция кызматкеримин, ошол эле учурда милиция кызматкеринин жубайымын. Милиция кызматына мен 2019-жылы мектепти аяктап, Ички иштер министрлигинин генерал-майору Эргеш Алиев атындагы академиясына окууга тапшырганмын. 2023-жылы ошол эле академияны ийгиликтүү аяктап, Ош областына караштуу Алай райондук ички иштер бөлүмүндө милициянын аймактык ыйгарым өкүлү болуп эмгектенгенмин. Азыркы учурда бул Лейлек райондук ички иштер бөлүмүндө жашы жетелектердин иштери боюнча аймактык тескөөчү болуп эмгектенгениме 2 жылдын жүзү болуп калды. Бул кесип кайраттуулукту, чыдамкайлыкты талап кылат. Ошол эле учурда биз дагы эркектер менен тең ата жоопкерчилик көтөрүп, мыйзамдуулукту жана коомдук коопсуздукту биргеликте камсыз кылабыз. Бул милиция кызматында аял затынын орду өзгөчө деп эсептейм. Бүгүнкү күндө аялдар ушул эле милиция кызматында татыктуу кызмат өтөп, өздөрүнүн кесипкөйлүгүн далилдеп келишет. Анткени аял заты табиятынан сабырдуу жана боорукер болушат. Көп учурда жарандар менен иштешүүдө, өзгөчө балдар менен, аялдар менен катышкан окуяларда аял кызматкеринин ошол адамдарга карата мамилеси абдан маанилүү. Кызмат менен үй бүлөлүк милдетти айкалыштыруу оңой эмес, бирок жоопкерчилик менен баарына жетишүүгө болот. Менин үй бүлөмдө жолдошум дагы милиция кызматкери болуп эмгектенгендиктен мага ар дайым ар тараптан мага колдоо көрсөтүп, жана жумушта болобу, үйдө болобу, ар кандай колдоолорду берип, жана өзүнүн туура кеп кеңештерин берип мага жардамдашат. Урматтуу энелер, эжелер, жалпы кадырлуу аял заты, сиздерди 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктайм. Аялдар жашоонун көркү, үй бүлөнүн тиреги. Сиздердин мээримиңиздер, сабырдуулугуңуздар жана акылмандыгыңыздар ар бир үйгө жылуулук тартуулайт.